Урматтуу достор, чын-чынына келгенде мен бул каналдагы ар бир видеомду өзгөчө сүйүү менен жасайм. Балким бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Андыктан жакса дагы, жакпаса дагы коммент калтырып, лайк же дизлайк баскандарга от души ыраазычылык. Кээ бир комменттер менин маанайымды көтөрөт. Мисалы, деген колдонуучу красавчик деп мактаган. Ал эми красавчик Бек болсо жалбыз актер болгон үнүгө дейт. You're goddamn right. J2 Pro деген колдонуучу ишиңизге ийгилик, көп маалыматтарды билип алдым десе, Red Kino RKO болсо азаматсың ийгилик деп жазып кеткен. Бирок мындан дагы негативдүү комментарийлер чачтан көп. Марсел Рыспаев деген колдонуучу койче лапшаны илөрбөч деп жазса, Камчыбек Касымов болсо күлкүнү келтирип жанында жүргөндөй сүйлөйсүңөр го дептир. О чем ты думал, дебил? Мир Кейджи деген колдонуучу ашык желе тантып салат экенсиң деп жазса, Арсен Дүйшеев деген мырза бул канал эң жаман жана сабатсыз деп жазган экен. Мейли достор, ким кантип жазса дагы баарыңарга чоң рахмат. Эң башкысы активдүү карма берип атасыңар. Эми бүгүнкү сөз кылчу тема боюнча. Көпчүлүгү билбесе керек, бирок 1 жыл мурун мен үй сатылат деген драмага тартылгам. Башкы ролдо между гана прочим. Айтмакчы, трейлерге ссылканы видеонун түшүндүрмөсүнө калтырам. Так вот, ошол үй сатылат тазмасынан дагы анча-мынча кадр артындагы кызыктарды силерге бөлүк-бөлүк кылып көрсөтүүнү чечтим. Анда эмесе, урматтуу туугандар, көңүлүңөрдү көгүлтүр экранга бурмакчыбыз. Бул деген ушундай бир салт. Кинода биринчи кадр тартылганда сөз түрдө тарелка жарышат. Кандай башталса ошондой болот экен. Лариса. Чыгыш керек. Биз аракет кылабыз. Бизден зависит эткен нерсени биз жасаганга аракет кылабыз. Мына мындай кылып тарелканы жарышат. Мага ар жагында үй деген жазуу болчу, сатылат деген. Үйдүн сатылат деген тийди. Сизге кайсы тийди? Если ты хочешь, можешь на Кичинекей артисттерге кичинекей кусочек. Тарелка жаруу деген өзүнчө бир салт бар. Ошол салтты кийинчерээк дагы шашпай айтып берейин. Эмнеге тарелка жарылат, андан кийин эмне кылышат ал тарелканы, бул салт кайдан пайда болгон, мунун тарыхын дагы шашпай айтып берем. Ал эми бүгүн болсо ошо үй сатылат тасмасынын биринчи күнү шашпай дагы видеолорду тартып, монтаждап силерге отчет берип турам. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Чачты мен өстүргөнүм ушул тасмага өстүрүп аткам. Буюрса мыкты тасма болот деген үмүттөмүн. Өзүңүздөн айтып коесузбу, бир эки сөз? грид берем, костюм берем, короче, администратор, тамак берем, обед берем. Обед? О, это самый лучший. Эмне иш кыласыз кинода? Подписчиктериме айтып коесузбу? Мен башкарчымын. Ондай жерде татыш кыйынбы? Ызычы жерде. Все смотрят, толпа туда. Бул жигиттин аты Адлет Бекбатыров. Дост! Бар тамик? Сатуал. Бул звукка жооп бересиз, э? Кинодогу звукка. Звук оператор. Бул эмне түшүндүрүп коесузбу? Ал деген микрофон. А бул эмне? Булар акторлор менин жазган. Петличка деп коебу? Кайсы кинолордо иштедиңиз эле? Көп эле. Эң элге жаккандар кайсылар эле? Напарник Ренки, Такева Эки,
Yakında Ayaş değil. Onu рельсы деп коет. Бул жанакы кинодогу мындай плавно жылган кадрларды алат бул менен. Буга мындай тачка отурулат, анан тачкага монтип камера отурулат. Не деген камера? Kızıl деген камера. Иә. Kızıl деген камера. Урманжанды аткан тарткан камера ошобу? Рэп эпик. Эпичный трое, да? Бул жак күндү тосуп турат. Көрүнсүн деп. Бул жакта кино тартып атсаң, нар жакта мындай талпа чогулат, ушинтип дайыма. Атаң көрө мына оператор. Үй сатылат кино тасмасы биринчи күн. Буюрса биз ГУМ жактан биринчи локациядан тартып келдик. Азыр болсо тамактанып алдык. Түшкү тамактануу болду. Эми экинчи локацияга келдик. Экинчи локация болсо бизде Алматинский Лев Толстой жактагы могул артында турган жилой домго келдик. Бул жилой домдон дагы бир сцена болот. Андан кийин эмнелерин дагы көрсөтөм. Азыр ушундай. Сиз башагы көп эле киного тартылдыңыз. Анын баарына өзүңүз деле эсептей албай калсаңыз керек. Жана ошол фильмографиянын арасынан эң сизге оор келген образ кайсыл болду? Ең оору Кара кыз тасмасында Геннадий Базаровдун Кара кыз тасмасы мага оорураак келди. Жартысын калтыратыр эмде бирөө ушуну кылмак беле. Сиз да кызык сүйлөйт экенсиз да. Şorga жазылган кишине шорарылбайт экен да. Башталды. Анан ответственность жагынан Урманжан датка, Алымбек датка. Мен образы дагы ошондой бир эме жоопкерчиликти требует эткен ролдор болду. Атың ким чырагым? Атым Курманжан. Моңгуштуу Маматбайдын кызымын. Негизи өзүң жумушуңан өзүң рахат албасаң, мойнуңан байлаган иттей болуп, эметкендин эмне кереги бар? Мен өзүм кесибимди жакшы көрөм. Ошондуктан ар бир ролду аракет кылам, өзүмө чапкандай ойногон болом. Eşek. Aytkanını düşündün mü? O tushunday. Burun var mı ya? Burun var mı? Мен подписчиктерим арасында негизиле көбүнчө жаштардын арасында распространенный суроолордун бири бул актер болуш үчүн сөзсүз түрдө окуш керекпи же окубай деле актер боло аламбы деген суроо көп узатышат да. Ошого көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым андайга негизи актерлуктун кандай чекке чейин барасың. Маселен, эки кино менен токтоп каласыңбы же кинодан тышкары театр, бияк ушундай баш менен сүңгүп киресиңби деп ошондо да. Эгерде бир-эки фильм менен токтоп, ошо менен эле звезда болдум жетти десе, анда окубай деле койсоң болот. Кээде мындай тубаса таланттар бар, анан кийин бирок баары бир жанагы курс, жок дегенде жарым жыл бир жакшы мастерлерден кеңеш алып, кичине бир эме
представление иметь этим ушундай. Жок дегенде актерлык эстетиканы түшүнүү керек. Эстетиканы түшүнүп, ошондой кылып, анан кийин анча-мынча киного тартылып, баштап, анан кийин эгерде аш менен кире турган болуп, ушуну мен тандадым, мындан башка жашоом жок дейт турган болсом, анда окуп койгондо эле жакшы болот негизичи. Смена окончена же, да? Смена окончена? Первый день съемок подошел к концу. Аяғында бір жол үшін қосып Мына ушинтип үй сатылат кино тасмабыздын биринчи күнү аягына келип жетти. Бул 3-чү локация. Бир саат таяк жедим. Көбөйтмөй көрсөңүздөр болот. Артында съемочный группа акырында жыйналып атат. Эртең болсо экинчи күн кандай өткөндө сөзсүз түрдө тартып, монтаждап силерге тартылып отурмакчымын. Антан алыстабагыла. Силер менен мен Өрбек Нурдинов, KG Top 5 YouTube каналыма катталууну унутпагыла. Жана бул видео жактыбы, жаккан жок, сөзсүз түрдө комментарийден силердин оюңарды күттүм. Эгерде ушундай формат жакса, мындай форматтан көбүрөөк бат-баттан чыгарып турганга аракет кылам. Чоң рахмат достор. Көрүшкөнчө.